Ачып карасаңыз эле ооз эзилип кеткен болот ууттарычы. Салам алейкум достор. Биздин коробузда бүгүн өзүбүздүн жалал инибиз бүгүнкү күндө Карабалтыда эмгек кылат. Ветеринардык врач азыр өзүн тааныштырып берет. Ушундай дары-дармектерди алып келип туруп бизге витамин, премикстер, анан жакшы кеңештерди берип атат бизге. Ошого силер менен да бөлүшүүнү туура көрдүм. Өзүң тааныштырып. Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Төлөшов Субанбек. Жалал Абад, Кочкор Атадан Момбек айылынын тургунумун. Азыркы учурда Кыргыз Улуттук агрардык университетинде ветеринария факультетинде 5 курс бүтүүчү студентмин. Азыр карагыла достор, бизге монолог премикс азыр токтолобуз бир-бирден. Анан бул жакта буларды эмне деп аталат? Антибиотик болуп калат. Антибиотиктер. Антибиотиктер болуп калат. Мону азыр бир-бирден түшүнтүрүп берет. Бул эмне жөнүндө экен? Бизди күзөтүп туруңуздар. Азыр мына берип атам. Бул Doxyflox деген антибиотик. Азыркы учурда яшур кыргызча аталышы шарп деп аталат. Шарп оорусуна эң жакшы препарат. Составы доксицилин, хлорфеникол, флунекс, обезболивающий кошо кетет. Азыркы учурда башка антибиотиктер тоготпой калды, Кытайдын дарылары башка. Ошол үчүн эң жакшы препарат яшур шарп оорусуна мыкты. Кайсыл жактан чыгарылган? Бул Белоруссияныкы. Белоруссия. Буну яшир оорусу боюнча азыр мына койлорго, малдарга деп яшир бир бандай элдердин ичине айтылбадыбы? Буну канча граммдан сайыш керек? Анан канча сайганда калат, токтойт? Уйларга болсо чоң уйга 20 куб. Бир ударный доза бересиз. Анан 72 сааттан кийин дагы бир повторно кайталайсыз. Ошону менен түп токтойт. Токтобой калгандар болду ушу дарыдан кийин. Баары эле токтоду, 100%. Негизи бир удар менен деле токтоп атышат. Анан өтүшүп кеткендер болсо повторно дагы беришке туура келип калып атат. Бул шарп оорусу жөнүндө маалымат берип берсиз. Шарп оорусу ошол эмнеге зыян тиет бул? Шарп оорусу негизи аба аркылуу, суу аркылуу шилекей түшкөн башка малдын ооруган малдын шилекейи түшкөн жерде чөптөн жуга берет бири-биринечи. Анан бул улам основной ичеги карындарды шылат, оозун эритип, ылжыратып салат. Ооз көңдөйү тийилип полный. Андан сырткары туяктарында салаларды эзилип, аксак болуп калат. Анан ошол темпте жүрө берсе, бара-бара истощение болуп кулап, мал өлүмгө алып келет акыр аягы. Буну белгилери кандай болот? Бул яшир, шарп яшир, кыргызчасы шарп. Шарп кыргызчасы. Белгилери кандай? Белгилери оозунан шилекей келе баштайт, аппетит жоголот сразу. Анан курсак, плотный турган курсак уже ылдый түшүп калат да, анан бир аз ич өткөнгө барат. Анан оозунан шилекей келип эле эч нерсе жебей туруп калат. Анан ачып карасаңыз эле ооз эзилип кеткен болот ууттарычы. Достор, кийинки бизде препаратыбыз бул Азолицин, составы азитромицин менен флунекс. Козулар, жаңытылган козулар көбүнчө мындай фундаменттин бурчуна барып жата бергенден өпкөсү жармашып калат. Болбосо жаңытылып аткан козулар ичинде туулар кезде туңакка тоюп алган болсо, адышкы болуп, дем алуусу кыйын болот. Андан сырткары негизи эле шамалдашка, өпкөсүнө эң жакшы койго, өпкөсү шамалдатканга эң жакшы препарат кара өпкө болгондорго. Мурдунан манка сагып, Ошондойго дагы. Ошондойго, бир сөз менен айтканда шамалдашка койлорго баарына ошол. Бул канча жолу сайыш керек? Бул деле ошондой повторно болот, ошону менен токтойт. 2 жолу. Буну мисалы мен ветврач эмесмин да, мисалы алып туруп сен менен кеңешип туруп, буну кантип саям? Мышечный саям же венага эмне саям? Внутримышечный. Сен буну алсам, сенден сурасам, айтсам, өзүң сайып койсоң болот, Болот, аны өзү көргөзүп берем, түшүндүрүп берем. Кандай бир оору болбосун, любой оорудан кийин малдын аппетити жоголот. Достор, кийинки бизде препаратыбыз Користал дейби. Користар бул витамин, бутафосфан менен цианокобаламин. Азыркы учурдагы Кытайдын витаминдери толуп кетти биздин вет аптекаларда. Аларга караганда бул күчтүүрөөк, Европанын дарысы кандай болгондо дагы. Буну кайсыл учурларда колдонобуз? Кандай бир оору болбосун, любой оорудан кийин малдын аппетити жоголот. Ошол кезде аппетитин ачат, кан жүгүрүүсү жакшы болот, обмен вещества, тамак сиңирүү жакшы болот. Андан сырткары күптөө болуп калат, бизде мындайча айтканда бөгүп калат. Ошол кезде дагы берсе, тамак сиңирүүсүн жакшылып, кайра кепшөөсү өз ордуна келет. Буну дагы өзүм сайсам болот. Буну да өзү сайсаңыз болот. Бирок кеңешип коюшум керек. Кеңешип коюшубуз керек. Дозасын, Дозасын Буну баягы бизде баягы баарыбызда жайылган бул
көп нормадан ашыкча жем жеп алган да. Ооба. Ошондой проблема бар биздечи бирок. Ошондо ошону алып туруп ошо бөгүп калды деген малга, мисалы койго сразу эле сайып койсок, таасирин канчада берет? Таасирин негизи бөгүп калгандыкы бир аз кечирээк болот, а то мындай аппетити жоголуп туруп калган малдыкы сразу башталат. 10-15 мүнөттөн кийин сразу жеп баштайт. А бөгүп калганды бир жарым саат, 1 саатта бир аз-аздан дозада берип турсаңыз, эртең менен бөгүп калган кечке мал кайра жеп кетет. Койлор жана отравление болуп калгандачы? Отравление болуп калганда биринчи степень интоксикация деген болот, ошол кезде ушул користар дагы куткара алат. Отравление болгондо оозунан шилекке келип бир аз делделеңдей баштайт, көзүнүн орбитасы да айланып, ошол кезде жардам бере алат бул дагы. Рахмат. Кечке эле өзүм дарым эмес, мындай деле кеңешимди бере алам. Эми бул каяктан сатып алабыз? Кайсыл аптекаларда бар? Же сага байланышка чыгыш керекпи? Азыркы учурда Жалал Абад областында жок. Жаңы эле алып келдим. Буюрса Жалал Абад областында менен иштешем деген аптека бар, бүт баарына таратып берген аракет кылам. А эгер өзүнүн тарабында таба албай калса, чарбакерлер өзү таратты аптекалардан. Анда мага байланышка чыкса болот. Мен өзүм доставкасын уюштуруп берип, салып бергенге аракет кылам. Достор, көрдүңүздөр, сиздерге кеңири маалымат берип атат. Ушул дарылар керек болсо, байланышка чыгыңыздар. Мындай да мал жандыкты караш керек да, сөзсүз. Өзүңүз ооруп калсаңыз да больницага барасыз, эми бул жандык тили жок, муну айта албайт. Ошого биз көрүп, буларды сезип билишибиз керек. Анан ушул вет врач менен сөзсүз кеңешип, колдонууга. Анан сага мындай чалып, кеңеш сураса жооп бересиз? Жооп берип, кеңешим айтып, не только бул дарылар, андан сырткары башка оорулар болуп калат. Менин дарыларымсыз деле башка дарылар менен айыш керек болуп калат. Анан кечке эле өзүм дарым эмес, мындай деле кеңешимди бере алам. Жөн деле кеңешин берет экен. Байланышка чыгыңыздар. Ушул дарыларды сиздерге сунуштайбыз. Ошол. Достор, мен ойлонуп көрсөмчү, биз түрдүү тамактар жейткенбиз да. Сабыз жейбиз, капуста жейбиз, анан кийин эт жейбиз дегендейчи. Эттин дагы уйтукун, тооктун жейбиз да. Анан койлор не жейт? Койлор чөп менен суу, анан жем жесе боло береби же аларга да түрдүү бирдемкелер беришибиз керекпи? Түрдүү бирдемкелерди бергенге эми азыр көрүп атпайсызбы, бир аз эле ашча бирдеме берсеңиз элдер сүйлөп чыгат. Анан жөн эле коеюн десеңиз, чөп менен эле жемден бүт витаминдин баарын алып жетишпей атат. Койго деле организмде ар түрдүү витаминдер керек. Ошол витаминдерди ушул премикстардан толуктап беребиз биз. Демек, бул премикс. 25 килограмм экен. Бул премикс эмне жумушту аткарат жана эмнеге пайдалуу бул? Негизи бул премикс жеген койдун эти, сүтү мисалы зыян эмеспи? Бир да зыяны жок. Бул табигый эле витаминдер, бүт баары Европадан чыгат. Европада даярдалган витаминдер. Бул премикста болгон йод, железо, седимин, кальций, магний болгон витаминдин баары ушул эмелерде камтылган, премикстерде. Премиксти бооз койлорго, бооз уйларга берсе, туулган кезде козулар бизде эме болуп атпайбы, мындай беломышечный шал болуп ооруп калып атат козулар, тура албай калып атат. Анан эселен седимин биз уколдоп атабыз жаш козуларгачы. Ошондой оорулар жок болот. Йод жетишпегенден жүн жеп атат. Ошондой оорулар жок болот. Шалдырабайт бүт. Андан сырткары туулганда анча-мынча козулардын буттарынын сөөктөрү кыйшайып кетип атат. Рахит оорусуна алып келип атат. Ошол дагы кальций, магний жетишпеген натыйжасы болот. Ошолордун баары энесинин курсагынан толукталып түшөт. Андан сырткары дагы туулгандан кийин козуларга берип барсак, козулардын өсүүсү, өрчүүсү эң жакшы болот. Демек, мен достор мына инструкциясын окуп чыктым, мага жөнөттү инструкциясын. Анан бул мен деле кызыгып, эмне бар экен бул деп көрдүм. Мунун составында кальций, фосфор, натрий, магний дегендер бар экен. Булар жөнүндө мисал биз козуларыбыз мындай сөөктүү, чоң болсун каалайбыз да. Ошондо буга ошондой бере турган барбы? Ошолордун баары составында бар. Мындай болуп атат да, витамин жетишпегендин натыйжасында генинде чоң болуучу козулар дагы чоңойбой калып атат да. Ошонун натыйжасында слабый кочкор, гени күчтүү болгону өзү слабый кочкор, слабый кочкордон да слабый уруп, кайра эле слабый козулар туулуп отуруп, бүт баары слабыйлашып кетип атабыз да. Негизи ушул нерселер менен толукталып барса, дени соо малдан дени соо мал туулат. Ошону менен кайра толукталып берет.
Биздин ата бабаларыбыз деген мындай берген эмес да эми. Берген эмес, чөн эле чөп менен баккан да. Жөн эле чөп менен эле жемди берип койсок болбойбу буларга? Заман талабы болчу. Европа жакта мисалы өнүккөн мамлекеттерде кандай мисалы ошондой аларда чөп береби же мынандай бере алат? Европа энесинин сүтүн да бербейт даже. Койчу? Энесинин сүтүн да бербейт. Энесинин сүтүн мисалы үчүн уйларга, фермаларда уйлардын сүтүн андан көрө сатка чыгарып туруп, энесинин сүтүнөн 2 эсе күчтүү болгон порошок, Евролак деген сүттөр бар, порошок. Ошолорду даярдап берет. Зыяны жок. Энесинин сүтүндөгү анча сүттө дагы жетишсиз витаминдер болуп калат. Ага караганда порошок витаминдери күчтүүрөөк болот. Ошондой даражага калган Европа. Достор, мына көрдүңүздөр, азыр силерге кеңири маалымат берилди деп ойлойм. Анан кошумча маалыматтарды Субанбектин өзүнөн чалып билесиңер, байланышсаңыз. Анан буну кимден алабыз, кандай алабыз? Ошол жөнүндө. Буюрса, азырынча мага байланышсаңыздар болот. Чоң чарбалар болсун, башка болсун, бүт баары менен майда чарбакердин баары менен иштеше беребиз. Андан сырткары вет аптекалар, ветеринарлар менен иштешкенге да даярбыз. Буюрса, Жалал Абад областында бул дарылар Жалал Абад областында жалаң мен аркылуу келип атат азырынчачы. Ошол. Мен бул бирөөнү алып коеюн, сатылып кетпесин. Чеке коюп коеюн, бирөө. Бол достор, байланышка чыгыңыздар. Салам алейкум достор. Мына айткандай Субанбек биздин коробузга келди, келип азыр койлорубузга бир сыйра карап, жанакындай кандай дарылар сайдың ошондо? Козуларга эселен сежимин, койлорго мультивит, анан Мерадок каскага даярдык. Ал Мирадок деген неге сайдык ошондо? Мерадок көбүнчө курт личинкаларга, мисалы үчүн жазда ценроз курттун эмелери личинкалар пайда болот, чөптөнүч. Ошолорду дегенден ошо основной айлампаш орус ошондон келип жатат. Ошол личинкалардын алдын ала даярдык. Ал канча жол сайыш керек аны бир жылда? Жазда бир, күздө бир жетет, мезгилинде жарашат. Көпкө чейин турат организм, ошондой болот ал? Ошондой болот. Түшүнүктүү. Жалпысынан ушундай профилактика ар дайым кылыш керекпи койлорго же? Негизи кылыш керек. Приставать этиш керек. Жазда бир, күздө бир, ичинде тасмасмал курттарга. Андан сырткары Мерадок бериш керек. Андан сырткары ибермек да берсе жакшыраак. Ал эми тышкы жөлөк же болбосо ушундай паразиттик курттар бизде паразиттарлык эмелер көп да. Жөлөк болушу мүмкүн, гене болушу мүмкүн. Аларга дагы. Азырынча Мерадок бир айдан кийин ибермек кайталап койсоңуз. Анда рахмат. Ишиңе ийгилик. Эми жакшы барып ал.